Урматтуу Азамат Садатбекович, өмүр баяныңызды уктук. Бир катар ушул көбүнчө эле ушу банк тармагында иштептирсиз. Мен ойлойм, мен бир топ тажрыйбаңыз бар деп. Ошого утурлай эле, могул сиздин программаңызда, аз биздин коллегалар программаңыз боюнча айтыңыз десе, 1 минутада айтып эле токтоп калдыңыз да. Кандай пландарыңыз бар? Мисалы ошол эле түндүк тиркемеси боюнча дагы жаңы бир кызматтар кошулабы? Аны бир мындай күчтөндүрсөк болобу? Ошол боюнча бир кыскача түшүндүрмө бере кетесизби? Уруксат берсеңиз, расмий тилинде түшүндүрүп берейин. Касательно развития түндүкка, конечно, больше половины сил. Азыр эле биздин төрага дагы айтып кетти. Оюңузду кенен айта аласызбы кыргызча? Айта алам. Анда кыргызча эле айтыңыз да. Кичине аралашып кетпесин деп. Аралаштырып болсо деле айтыңыз. Бир тилди мен сүйлөйүн деп атпайбы? Көбүнчө бул министрликтин жумушунун күчтөрү ушу именно түндүккө алып барабыз. Потому что биз көрүп атабыз, бул түндүктүн колдонуучулары көбөйүп атат жылдан жылы. Бул көбөйгөн эмне себептен? Бул көбөйгөн биз мамлекеттик сервистерди чыгарып атабыз. Справкаларды чыгарып атабыз. Заявкаларды чыгарып атабыз. Биз бул жумушту токтотпойбуз. Андай справкалар, заявлениялар, обращениялар аябай көп биздин госоргандарда. Бүт барын санарип министрлик оцифровка кылып чыгарып, түндүк приложениясын аябай удобный, колдонушка удобный кылып беребиз. Рахмат, Азамат Садатбекович. Сизге сунуш эле айталы, калган убакыт көргөзөт. Бул санарип министрлиги бул өтө чоң тармак. Өтө мындай каттуу команда менен көңүл бурушуңуз керек. Биздеги жерлердеги алыскы райондогу эң алыскы айылдарга чейин жетиш керек бул. Азыркы күндө толук кандуу иш болбой атат. Ошондой эле областтагы, райондогу сиздин филиалдарыңыз элди бул жердеги ар кандай кызмат менен камсыздап аткандан кийин ошол жердеги мындай мини жеке өздөрүнүн кызыкчылыгын коюп сотрудниктер жакшы кызмат көргөзүш керек. Ошол боюнча дагы жакшы эмелерди алып кетсеңиз программаларды. Ошондой эле, мисалы сиз буга чейин банк тармагында иштеп, буга чейин аз биздин коллегалар дагы айтып кетти, мына М-банк боюнча. Бизде мамлекеттик бир гана Мегапей тиркемеси бар. Аны сиз өтө жакшы билсеңиз керек. Ошол боюнча ошол Мегапей тиркемесин мамлекеттик деңгээлде ошол М-банк тиркемесине жакындатып иштетсек болобу ошону? Же болбосо сиздер өзүңүздөр ушул санарип министрлиги же болбосо кайсы бир сунуш менен өзүңүздөр көзөмөлдөппү? Мындай жакшы бир жыйынтык чыгарсак болобу? Ошол боюнча программаңыз барбы? Бул Мегапей мамлекеттик тиркемеси боюнча ой пикирими айтып кетейин. Бул тиркеме аябай күчтүү. Бирок бул тиркеме деген Мегапей деген компания улуттук банктын платежная система деген лицензиясы менен иштейт. Мегапейде бул банк эмес да. Тоскоолдук эле ошол болуп атат. Банковский лицензиясы жок Мегапейдеки. Болсо эле технический оснащение инфраструктурасы бүт баары позволить этет. М-банктан деле жакшы болуп кеткендей. Мегапейдин тиркемесинде 700дөн ашык госуслуга уже чыгарылган. Түндүк менен интеграция өткөн, инфокон менен интеграция өткөн, көбүнчө госоргандар менен интеграция өткөн да. Бир эле тоскоолдук банковский лицензиясы жок. Ал банковский лицензияны алганга мүмкүнчүлүк барбы? Эмне тоскоол? Мүмкүнчүлүк бар. Тоскоолдук в основном бул финансы жактан. Потому что банковский лицензия алыш үчүн уставный капитал деген понятие бар. Азыр мыйзам боюнча уставный капитал жаңы банктарга 1 миллиард сом болуш керек. Ал үчүн мега компаниясы вопрос чыгарып, ошол 1 миллиардты бөлгөнгө разрешение алыш керек. Ал жумуштарды мен иштеп жүргөндө ал жумуштарды уже жумушка чыгарып, обслуживанияга чыгарып баштаган болчубуз. Жакшы, рахмат.
сиз эртеңки күнү министр боло турган адамсыз. Ошого сиздин бир конкреттүү бир пландарыңыз болуш керек да. Тем более сизде маалыматыңыз бар болгон болсо, урматтуу президентибиз сунуштап атканда министрлер кабинетине жалпы менин мондай программаларым бар. Могул жактан мындай өркүндөтсөк болот деген бир конкреттүү кадамдарга барсаңыз жакшы болмок да. Ушул эми мегапей сыяктуучу. Ошондо сиздин ишмердүүлүгүңүз дагы болсо алдыга жылмак. Анан эми иш өзгөргөзөт, ишиңизге ийгилик. Буга чейинки, сизге чейинки министрликтер бул инфоком менен кошулуп, азыр эми инфоком администрация президентага кетип, бир топ дагы жеңилдеп калды десек болот сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр. Ошондуктан эми мындан бул жака только ийгилик сизге. Рахмат. Чоң рахмат.